Жер шарында жылына 5 миллиондон ашуун адам безгек оорусу менен ооруйт. Анын ичинен 2 миллионго жакыны каза болот экен. Бул оорудан өзгөчө 5 жашка чейинки балдар азап тартат. Оорудан көбүнчө жапа чеккендерге Африка континентинин Сахара чөлүнүн түштүгүнүн жашоочулары, Түштүк Чыгыш Азиянын Индия, Афганистан жана ошондой эле Таиланддын тургундары кирет экен. Дал мына ушул безгек оорусу жөнүндө кененирээк бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул безгек же болбосо малярия оорусу жөнүндө кандайдыр бир суроолор жаралса, программа учурунда сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондорун 022 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Миргүл Жусупова Ош шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун паразитология бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жоомарт Сатыбалдиев Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач биз шаар тургундарына микрофон сунган элек, безгек оорусу жөнүндө маалыматы бар бекен же жок бекен деп. Анда эмесе мына ушул сурамжылоого көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Негизи тропикалык өлкөлөрдөн жугат 4 түрү бар. Булар кан аркылуу жугуп адамга. Адамда жанагындай лихорадка чакырат. Мындайча айтканда адам температурасы көтөрүлөт, дене табы көтөрүлөт, кускусу келет, шалдырап интоксикация болуп жатып калат. Аны срочно доктурга кайрылыш керек, лечение алыш керек. Кабарыбыз безгек боюнча эле суу өткөндө немеден болот? Тамактан алат. Азыр мен билимим ошол боюнча, ошолго эле жетет. Жогоруда шаар тургундарын оюн уктуңуздар. Анда сөз башынан болсун, дал мына ушул безгек оорусу бул кандай оору? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Безгек оору анофилис чиркей аркылуу жугузулуп, адам баласына маляриялык плазмодийдин денесине, кишинин организмине кириши менен коштолуучу оору. Мында негизинен клиникасында боордун жана көк боордун чоңоюп кетиши, ошондой эле кандын азайып кетиши, аз кандуулук алып баруучу, температура чыгып калтыратуучу, аябай тердейт пациенттер, чыйрыгат, ушун менен коштолуучу ушундай клиникасы бар оору ушул малярия деп аталат. Кыргызчасы безгек. Жакшы, безгек же болбосо сас калтыратмасы деп айтылат. Эл арасында мына ушул оору кандайча өрчүйт? Анофилис чиркей чаккандан кийин канча убакытта билинет? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Анофилис чиркейи, бул анофилис чиркейинин ашказанында жыныстык жол менен малярия плазмодий көбөйөт. Андан көбөйүп жетилгенден кийин анын шилекей бездерине келет да. Анан ошол анофилис чиркейинин ургаачысы адамды чагат. Кишини чакканда анын шилекей аркылуу акырын биздин майда кан тамырларга түшөт. Майда кан тамырлардан түшүп, боорго барып, анын өзүнүн фазалары бар, 2-3 түрдүү фазасы бар. Ушул фазалар аягына чыкканга чейин орточо эсеп менен 21 күн керектелет. Орточо эсеп менен. Биринчи белгиси чыккычакта 21 күн керектелет. 21 күндүн аралыгында билинет экен, 21 күндүн ичинде билинет. Жакшы. Дене табы көтөрүлөт, дагы эмне болот бетапта? Кандай биринчи белгилерди берет? Бетаптарда клиникасында 3 стадия болот. Баягы айтып өткөндөй 3 фаза. Биринчи фазасында пациенттер каттуу калтырайт. Орус тилинде айтканда озноб деп коет. Каттуу чыйрыгат, үшүйт, буту колу муздайт. Аябай көрпөлөрдү жабынып, жылуу жабынып оронот. Экинчисинде болсо аябай каттуу ысып чыгат пациенттер. Тескерисинче азыр 1-2 саат мурун эле калтырап жаткан пациенттер эми каттуу денеси ысып баштайт. Дене табы көтөрүлөт. Анан кийин пациент чечинип баштайт. Өзүнүн көрпөлөрүн алыс ыргытат.
чечинет, суусайт аябай катуу, андан кийин эле көл шал болуп аябай катуу тердейт. Кийимдерин кудум эле сууга салып туруп кайра кийдирип койгондой тердейт пациенттер. Мына ушул 3 фазага көбүрөөк көңүл буруш керек. Бул орус тилинде баягы илимий тилде айтканда патогономоничный симптом деп коет да. Ушул безгекке эң мүнөздүү болгон белгилер ушулар да. Эң мүнөздүү болгон белгилер ушулар болуп эсептелет. Жакшы, алдын алыш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек, Миргүл эже? Негизинен бул безгек оорусунун алдын алууда ошол чиркейлерден чагуусунан сактануу керек. Эми чиркейлердин сактануу жолдорун айта турган болсок, үй терезелерде, эшик терезелердин үйдөгү тордо, көлмө көлчүктөрдү жоюу, саздак жерлерди жоюу. Негизинен бул чиркейлер ошо соолуу жерлерде көп жашайт жана ошол жерде өсүп өөрчүйт да сууда. Жылуу сууларда, көлмөлөрдө, көлчүктөрдө, ошон үчүн сөзсүз түрдө каналдарды, арыктарды, суулардын агымын тездетүү керек. Дайыма камыштарын, чөптөрдөн тазалап туруу керек. Кечкисин пашаканаларды колдонуу керек негизинен. Пашаканаларды куруп, сөрөлөргө сырткы жай келип атат. Ошо чиркейлердин учуп чыкты бардык түнөктөгү чиркейлер. Ошо чиркейлердин чагуусу башталды. Ошондуктан сөзсүз түрдө безгек оорусунун алдын алууда үйлөрдү, коро жайларды дезинфекциялоо жолдорун да колдонгону жакшы. Чиркейлерден жоюу, башкача айтканда. Жакшы, ушуга улайлы айтып кетсеңиз, кантип ушул үйлөрдү чиркейлерден коргойбуз, кантип тазалайбыз ушул боюнча? Мисалы, кээ бирлер мисалы ысырык түтөтүп коюшат кечинде. Андан сырткары атайын бүгүнкү күндө ошол чиркейлерди качыра турган атайын чырактар дагы чыкты десем болот да. Ушул боюнча айтсаңыз. Туура айтасыз. Бул боюнча сөзсүз түрдө биринчиден айтып өттүм, терезелерди тордоо керек. Бардык эле организация, бардык эле ишкана, ар бир үй өздөрүнүн терезелерин тордосо. Андан сырткары кечкисин үйүндө ошол арча ысырыктар менен ысырыктоо. Андан сырткары раптор деп коебуз атайын, сайылып кечкисин чиркейлерден өлтүрүү, жоготуу боюнча. Мындан сырткары сөзсүз түрдө ошол жоюу да, жок кылуу. Эгерде жер үйлөрдө болсо, дезинфекция иштерин жүргүзүү, дарыларды чачуу коро жайларына, үйдүн ичтерине дарыларды чачуу менен ошол чиркейлерден арылса болот да. Жакшы. Бул оорунун жаратуучу чиркей менен жөнөкөй чиркейлердин айырмачылыгы эмнеде? Кантип билсек болот? Мисалы, чиркейлер көп да, чындыгында көп чыгат. Азыр жай мезгилинде аябай көп болот дегендей, алардын ичинен кантип биз айырмалай алабыз? Биз ошол чиркейлердин безгек жугузуучу чиркейин аныктоо максатында эгерде карап көрсөк, чиркейлер ошо анофилес түрүндөгү ургач чиркейлер в основном көбүнчө ошол ооруну жуктурат, чагуудан кийин. Алардын конгонунан байкасак болот. Анофилес чиркейи куйругун көтөрүп 45 градуска көтөрүп конот. Ал эми чиркей безгекти жугузбоочулар алар тегиз параллельно конушат да. Биздин Кыргызстанда дагы бар, бул оорунун жаратуучу чиркейлер. Биздин Кыргызстанда 5-6 түр катталат. Биздин ошто эле ошол бүт бардык түрү бар. Бүгүнкү күндө аныкталган түрлөрү. Анофилес. Жомарт мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө дагы мына ушул ооруга чалдыгып келгендер барбы сиздерге? Бүгүнкү күндө бул ооруга чалдыгып келгендер акыркы 2005 жылдан бери катталган жок. Биздин Кыргызстандын жарандары мүмкүн болгондур, чет өлкөнүн жарандары ооруган учурлар. Бирок биздин Кыргызстандын жарандары ооруган учурлар болгон эмес. Чет өлкөдөн ооруп келген деп айтасыз? Келген болушу мүмкүн. Ооруп келген тагдырда деле биздин атайын кызматтар бар, аны көзөмөлдөгөн, тезинен көзөмөлгө алып, изоляцияга алып, керектүү иш-чараларды жүргүзгөн организациялар бар бизде. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол оору жаратуучу чиркей болгондуктан баары бир ушундай оору жугуп калышы мүмкүн деп ойлосок болобу же? Сурооңузга мен керең жооп берип койсом, негизи эпидемия процесси жүрүү үчүн 3 фактор керек да. Биринчи фактор оорунун булагы болуш керек. Экинчиси аны биринчи адамдан экинчи адамга жуктуруучу фактор болуш керек. Үчүнчүсү орус тилинде восприимчивый организм. То есть ошо менен ооруй турган организм болуш керек да. Мына ушул 3 фактордун бирөөсүн гана биз үзүп койсок,
эпидемия процесси жүрбөйт. Ушундай эпидемия процесси жүрүп кетпес үчүн бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Мына азыр Мир эже айтып өткөндөй эле, менин коллегам эжек айтып өткөндөй, атайын бөлүмдөр, кызматтар, бул менен атайын дасткан адистер тынбай туруктуу, үзгүлтүксүз иштеп турушат да. Ушул эпидемияга жол бербөө үчүнчү. Кандай иш алып барасыздар ушул боюнча айтып берсеңиздер, жасаган жумушуңузду? Жакшы, бизде бул безгек оорусунун алдын алуу боюнча аябай чоң иштер жыл сайын аткарылат. Негизинен бул безгек оорусунун алдын алууда өкмөттүн токтому бар, министрликтердин буйруктары бар, биздин мэриянын өзүнүн токтому чыккан, ал боюнча 5 жылдык комплекстүү план түзүлгөн. Бул жерде тийиштүү ишканалардын жетекчилери аркылуу бекитилип, бүгүнкү күндө бул пландын негизинде иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Жана биздин санэпидик көзөмөлдөө борбор тарабынан жыл сайын жылдык иш план түзүлөт дагы. Ошол жылдык иш планын негизинде бир топ иш-чаралар жүргүзүлөт да. Башкача айтканда, жылдын башында эле бардык тийиштүү мекемелерге, медицина мекемелерине, аймактык кеңештерге, жогорку окуу жайларына кызматтык каттар берилет, санитардык көрсөтмөлөр берилет, тийиштүү сунуштар менен, конкреттүү сунуштар менен берилет. Ошол сунуштардын артынан көзөмөл жүргүзүлөт. Негизинен бизде азыркы учурда эпидемиологиялык кырдаал стабилдүү. Башкача айтканда, акыркы мына 10 жыл аралыгында бизде жергиликтүү учур катталган жок. Бизде баягы алынып келинген, башка аймактан келген безгек оорусу катталган. 2016-жылы 2 учур катталды. Андан бери бизде катталган жок. Азыркы учурда безгек оорусунун жергиликтүү учурун болтурбоо, башкача айтканда, алдын алуу боюнча мына иш-чаралар катуу жүргүзүлүп атат да, көзөмөлгө алынып. Жомарт мырза, айтсаңыз, мисалы жогоруда белгилерин айтып өттүңүз да, кайсыл учурда бейтап сиздерге кайрылып калганы жакшы. Себептен де ушундай дене табы көтөрүлсө, биз сөзсүз түрдө үйдө дарылап көрөбүз дагы, анан болбой баратса, анан дарыгерге кайрылабыз да. Кайсыл учурда сиздерге келип калганы жакшы, себептен де ошол бейтаптын өмүрүнө коркунуч жаралбаш үчүн. Туура айтасыз, бул суроо өтө маанилүү. Бая айтып өттүк да, бул эми малярия, безгек оорусунун негизи 4 түрү бар да. Баягы 2 күндүк безгек, 3 күндүк безгек, малярия авалия деген бар, анан тропикалык безгек деген болот да. Бул ошо адамдын кайсы түрүнүн оорушуна жараша болот, анын клиникалык белгилеричи, симптомдору. 2 күндүк безгекте көбүнчөсү киши, ооруган киши 2 күн жакшы жүрөт, өзүнүн иш жөндөмдүүлүгүн сактайт, анан 3-чү күнү баягы мен айткан 3 фаза катарынан башталат. Катарынан кадимкидей башталат. Мына ушул нерседе биз муну 2 күндүк безгек деп коебуз. Ушунун белгилерине шектеп башталса, тезинен бизге кайрылганы жакшы. Эгер түнү болсо, түнкүсүн врачтар жок эле деп ойлобосун, себеби биздин жугуштуу оорулар бөлүмү күнү түнү ар дайым мүзгүлтүксүз иштеп турат. Дайым бизге кайрылса болот. Жакшы, анан ооруну жаратуучу булак болуш керек. Андан кийин ошол ооруну алып жүрүүчү чиркейлер бул ооруну жугузат деп айтып калдыңыздар да. Мисалы, ошол безгек менен ооруган киши, бир ооруган киши ошол ооруну алып жүрүүчү болуп эсептелинеби? Же болбосо ал сакайгандан кийин толук түрдө сакайып калабы? Бул жерде 2 түрдүү далил бар. Биринчиси, безгекти радикалдуу түрдө, бул деген сөз толугу менен айыктырып таштагычакты айыктырып салгандан кийин, дарылап салгандан кийин ал оорунун булагы болуп эсептелбейт. Бирок эч кандай ошол пациентке гарантия, кепилдик берилбейт кайрадан безгек менен ооруп калбастыгы үчүн. Эч кандай кепилдик берилбейт. Ал эми кайрадан жуктуруп албастыгы үчүн. Ал эми ушундай пациенттер болот, баягы радикалдуу эмес терапия, дарылоо жүргүзүлгөн пациенттер болот. Булар көбүнчө биз берген дарыларды же болбосо ушул баягы тропикалык өлкөлөрдө жашап, согуш жүрүп аткан, кандайдыр деңгээлде контролсуз калган мамлекеттер бар да, ушул өзүнүн элин контрол кыла албай, жакшы медициналык кызматтар, согуштан улам, кандайдыр кырсыктан улам элди же кандайдыр финансылык себептерден улам контролдой албай калат дагы. Ошол адамдардын кээ бирлери дарыларды чала жарым жартылай ичип, баягы өздөрү соок алышат, оорунун белгилери жок болот да, бирок булар потенциалдуу түрдө өтө оорунун булагы болуп эсептелет. Оорунун булагы болуп эсептелет. Булар жугузат. Булар өмүр бою жугузуп жүрүшү мүмкүн бул ооруну. Андан кийин бул жерде дагы бир өтө чанда кездешүүчү бир ситуация бар. Акырындап өнүгүүчү безгек деген бар. Бизде буну брадиспория деп коет да, ушул түрү менен ооруганда
көптөгөн жылдар кетип калышы мүмкүн, 2, 4, 5 жылга чейин кетип калышы мүмкүн да оорунун белгилери ошондо да чыгып калган учурлар болот, бирок бул өтө аз. Бул тропикалык өлкөлөрдө да өтө аз кездешет, жанда кездешет. Жакшы, саламатсыздарбы? Мен аябай чиркей көп жагат дейт, эмне үчүн деген суроо калтырыптыр. Анан ушул жөнөкөй чиркейлер дагы кандайдыр бир оорун алып жүрүбү, оору жугузабы деген суроо калтырыптыр да. Чиркейлер баардык адамды эле тандабай жугат, бирок илимде далилденген кээ бир адамдарды чиркейлер чакпайт экен. Бул жакында эле илим далилдеди. Негизинен 95-99% адамдарды чиркей чагат. Сиз ошол чиркей чакпас үчүн сиз азыр биздин эжеке айтып өткөн бүт эмелерди, жолдорун колдонсоңуз болот. Чиркейлер баардык эле мезгилде чага бербейт. Булар ушул апрель айынын аягы, май айынын баштары анда аябай активдүү болуп баштайт. Себеби дегенде буларга 18-17 градустан кийинки жогорулашы суунун, абанын температурасы эң жакшы шарт түзүп берет да. Ошол. Жакшы. Кичинекей балдарда эгерде бул оору пайда болуп калса дейт, кантип байкасак болот деген суроо калтырыптыр да. Чындыгында балдардын организми дагы өзгөчө деп айтып калат го. Ооба, балдардын кээ бирки өзгөчөлүктөрү бар. Биринчиден алар биздин жардамыбызга ар дайым муктач, себеби алар өзүн өзү коргоого ар дайым жөндөмдүү эмес, айрыкча жаш балдар. Ошондуктан биз аларды тынбай көзөмөлгө алып, температурасын ар 3 саат сайын өлчөп, эстеп калыш керек же кагазга жазыш керек. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп баратса, тезинен бизге болбосо дагы Ош шаарындагы балдардын жугуш доорулар стационары бар. Ал жерде да дасыккан адистер бар бул боюнча. Ошол жака кайрылса болот. Жакшы, бул тери ооруларына байланыштуу бир суроо келиптир, сөзсүз түрдө окуп коеюн, эгерде мүмкүнчүлүк болсо жооп берип коесуздар. Саламатсыздарбы? Менин денем кытыша берет дейт, анан кара тактар пайда болуп калыптыр дейт. Анан даалыма дейт, темир этке окшогон бир нерсе пайда болуп атат дейт. 1 жыл убакыт болуп калды, дары ичип атам аллергияга каршы дейт, бирок сакайбай атат деген суроо калтырыптыр да. Биринчи суроосу аллергия боюнча көптөгөн адамдардын эмнеге аллергиясы бар экенин өздөрү жакшы билишпейт. Кээ адамдар билет, кээкилери билишпейт. Ошондуктан бизде азыр илим техника кыйла өнүгүп кеткен. Биздин Ош шаарында дагы мындай мүмкүнчүлүк бар. Атайын келип лабораторияларга кан тапшырса, 20дан ашык аллергия чакыруучу заттарга, чаңдарга, бактарактар, өсүмдүктөр, дары-дармектер, жумуртка, тамак аш заттарына, тамак аш эмес үйдө колдонуучу кир жуучу каражаттарга чейин аллергиясын аныктап берет. Бул биринчиси. Экинчиси, мына биз кийип аткан кийимдерди дагы кээ бирки заттар, боектор бизде аллергия чакырышы мүмкүн. Буну өзү байкабай жүрө берген болушу да мүмкүн. Экинчиси, даалыма чыккан ошол темир өткө сыяктуу дейт. Темир өткөнү биздин илимде, медицинада эпидермофтия же болбосо дерматофтия деп дагы атап жүрөт. Бул эки түрү. Бул кээде жөнөкөй элде чакалай деп дагы айтып жүрүшөт. Бул негизинен тептегерек шакекче түрүндө болуп денеге чыгат дагы. Дененин соо жерин, теринин соо жерин жабыркатып жеп бүткөн соң анын үстүнүн эпителийин, эки капталын жегип баштайт. Шакек түрүндө кеңейип баштайт дагы. Ошол шакектердин чектери бүдүрөкөй жана кызарып калат. Ал эми жеп бүткөн жактары акырын сакайып баштайт. Эпителийлер жеп бүткөн жерлер ордуна жаңы эпителий чыга баштайт. Бул аябай тез чоңоет. 2-3 күндөн баштап 1 айга чейин чоңоюп кетиши мүмкүн. Көбүнчө булар турмуш тирикчилик шартында, анан спорт залдарда мат деп коет го. Күрөш менен алектенген биздин спортсмендер бизге өтө көп кайрылган учурлар болот. Ушул жугушу мүмкүн бул. Аны так диагнозун коюш үчүн биздин Ош шаарында Салиева көчөсүндө ошол дерматовенерологиялык ден соолук борбору бар. Ошол жерге кайрылса болот. Анан дүйнөлүк статистиканы карай турган болсок, бул безгек оорусу менен көбүн эсе жаш балдар ооруйт деп айтылат да. Эмне үчүн жаш балдар ооруйт? Эки себеби бар. Биринчисинен чоңдор баягы биздин эжеке аябай жакшы токтолуп өттү да ушул нерсегечи. Мен ушул оюна аябай кошулам, колдойм, кубаттайм. Себеби могу чоңдор өзүнө кантип коргоону аябай жакшы билет. Ар түрдүү духилерди, жыттуу жыпарларды, ар түрдүү заттарды, ысырыктарды өзүнө чачып, өзүн кандайдыр бир деңгээлде биринчиден коргойт. Жаш чоңдор. Экинчисинен балдар өзүн коргой албайт. Үчүнчүсүнөн мынул чоң адамдарга караганда жаш балдардын контингенти көбүрөөк болот да. Ошон үчүн булардын саны эсептеп чыкканда биз баягы статистикалык маалымат боюнча салыштырмалуу көп чыгат. Жакшы, саламатсыздарбы? Аталган оорудан сактануу үчүн атайын вакциналар берилеби деген суроо калтырыптыр да. Чындыгында кээ бир вакциналар коргой турган болсо толук түрдө оорудан, кээ бири мисалы оорунун жеңил өтүүсүнө шарт түзөт. Ушундай вакциналар барбы деген? Жакшы суроо болду. Бул боюнча бизде атайын химия терапия деп коет. Мисалы үчүн биздин жарандар башка бир безгек жуктуруучу, безгек көп катталган өлкөлөргө бара турган болсо, мисалы Индия, Пакистан, Китай жана башка
ошол мезгилде бизде атайын санитик көзөмөлдөө борборунда кабинет ачылган трансмиссивдик ооруларды алдын алуу боюнча кеңеш берүүчү кабинет деп. Сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо көрүүчүбүздү кабыл алсак күтүп калыптыр. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Сурооңузду берсеңиз болот. Туруп ысытма чыгып атат да, 39га чыгып кетип атат. Жөтөл жок. Өпкөсү деле таза. Ошол боюнча эмне кеңеш берет элеңиздер? Сурооңузду кайталап койсоңуз. Сурооңузду кайталап коюңуз, урматтуу көрүүчү. Менин неберем туруп ысытма чыгып атат. Дене табы көтөрүлүп атыптыр. Жөтөл жок. Туруп ысытмасы 39-38-5 болуп атат да. Жакшы. Бул суроо сизге экен. Мен суроо бир аз түшүнүксүз болуп калды, бирок ошентсе дагы жооп берген аракет Дене табы көтөрүлүп экен. Өпкөсү таза дейт. Ошо бул жерде баланын жашы да айтылбай калды, бирок ошентсе дагы мен баягы божомол алып жооп берген аракет кылайын. Кишиге дене табын туруп жөтөлбөй туруп, чүчкүрбөй туруп, ичи өтпөй туруп, куспай туруп, жөн эле кезеги менен дене табы көтөрүлүп, ошол биз айтып коебуз гектический фебрильный деп коебуз, 38,5-39га чейин чыгып калган оорулар бир 10-20 чактуу негизи. Бул илимде эч жак эле далилденген. Алардын аттары аябай көп бул оорулар. Ошон үчүн тезинен 13 жаш, 11 ай, 29 күнгө чейин балдардын жугуштуу оорулар стационарный, эгер андан жашы чоңураак болсо, биздин жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылат, Ош шаарынын облустук ооруканасын. Биз ушунун себептерин тактап, аныктап, бул үчүн бизде бүт лабораториялык шарттар түзүлгөн. Жакшы, кошумча дагы суроо калтырыптыр. Азыркы учурда жөтөлүп атат, анан 39га чейин көтөрүлүп атат да. Дене табычы анан кайра эле түшөт экен. Эгер ушул процесс кайра кайталана берсе, биз летний грипп деген оору бар, энтеровирусный инфекция деп да коет. Ооба, жайкы. Бул 2 күндүк грипп деп да аталат. Эгер ошондой да болуп чыгышы мүмкүн, болбосо пневмония болушу мүмкүн, же болбосо мындан башка жогорку дем алуу жолдорунун инфекциясы бар болушу мүмкүн. Анын үчүн бизге кайрылса, биз керектүү изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Жакшы. Жогорудагы сөзүңүздү улай берсеңиз. Бизде ошол алдын алуу боюнча вакцинация деп атат. Бизде химиотерапия жүргүзүлөт. Андыктан ар бир ошол башка кооптуу, безгекке кооптуу болгон аймактарга бара турган студенттерби, ишкерлерби, туристтерби бизге кайрылуусу керек, сөзсүз түрдө. Ал жака жөнөр алдында бир апта мурун таблетка ичет, ал жакта ичет, анан келгенден кийин да бир апта таблетка ичет. Бул таблеткалар биздин Ош областтар аралык ооруканада инфекция бөлүмүндө, жугуштуу оорулар бөлүмүндө бар. Андыктан бизге сөзсүз түрдө ошол алдын алуу боюнча вакцинация деп атат, ошол боюнча кайрылса болот. Жакшы. Жакшы маалымат айттыңыз. Себеп дегенде көпчүлүгү бүгүнкү күндө чет өлкөгө чыгып, ошол ысык жактарга барып эс алып келүүдө десем болот да. Ал нерсеге көңүл бурбай эле го. Себеп дегенде мисалы ар дайым ысык да. Ал жакта кайсыл учур болбосун ооруга чалдыгып калыш коркунучу бар десек да болот да. Анан бул нерсе сиздерден акысыз берилеби же болбосо кайсы бир өлчөмдө акча төлөп алабы? Жок, бизде акысыз консультация да берилет, акысыз дары-дармектердин баары акысыз түрдө. Ошондой эле эгер мындай пациенттер, Кудай сактасын, бирок бизге Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына түшүп калса дагы бул дары-дармектер бизде толугу менен бар. Бул акысыз берилет. Бул оору негизинен акысыз дарыланат. Кошумчалай кетейин. Бизде ошол ооруну жуктуруучу башка аймактан келген, баягы безгекти кооптуу болгон аймактардан келген жарандардын баары бүгүнкү күндө учетко алынат. Мисалы үчүн айтып атпайбызбы, ошол Африка өлкөлөрүнөн, Индия, Пакистан өлкөлөрүнөн келген жарандарды биздин ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору тарабынан ар бир үй бүлөлүк топтор дарыгерлери бүгүнкү күндө учетко алып, каттоодон өткөзүп, бүгүнкү күндө көзөмөлдө турушат да. Демек алар келгенде сиздердин текшерүүдөн өтөт экен. Текшерүүдөн өтөт. 3820 жаран бүгүнкү күндө учетубузда турат. Чет өлкөлүк. Чет өлкөлүк студенттер бар, ишкерлер бар, туристтер ошондой. Жакшы. Биз маегибизге сөзсүз түрдө кайрылып келебиз. Азыр болсо дал ушул темага байланыштуу жакшы бир видео материал бар, анда көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз.
ден соолугуна кам көргөн адам сөзсүз оорунун алдын алууга аракет кылат жана керектүү маалыматтар менен камсыз болот. Урматтуу телекөрүүчү, сиз да безгек оорусунан абайлаңыз. Эгер безгек кеңири жайылган жерде жашасаңыз, чиркейлерден коргогон тор алачыктын ичине уктаңыз. Торго чиркейге каршы заттарды чачып коюңуз. Тордун айрылган жерлери болбош керек. Тордун этек жагын төшөктүн астына кымтып койгула. Үй ичине чиркейге каршы заттарды чачып тургула. Мүмкүн болсо эшик терезеге тор тагып койгула жана бөлмөгө чиркейлерди кондурбаш үчүн кондиционер, желдеткич колдонсоңор болот. Денени толугу менен жапкан, ачык түстөгү кийим кийгиле. Бадалдар жыш өскөн жерде адатта чиркейлер көп болот. Ошондой эле алар туруп калган суу бар жерде да көбөйөт. Андыктан андай жерге барбаганга аракет кылгыла. Эгер безгек жуктуруп алсаңар, дароо дарылангыла. Адамдын организмине безгекти козгогон мите аны алып жүргөн чиркей аркылуу кирет. Же тескерисинче оорулуу кишиден соо чиркейге жугат. Мына ошондой чиркей аркылуу башка кишилерге тарай баштайт. Безгек кеңири жайылган жерге барганы жатсаңар, тийиштүү маалымат жоготкула. Безгекти козгогон мите ар кайсы аймакта ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан ага каршы ар жерде ар башка дарылар колдонулат. Ошондой эле ден соолугуңарга байланыштуу керектүү нерселерди билип алыш үчүн көрүнүп жүргөн дарыгер менен сүйлөшүп алганыңар оң. Ал жакка барганда безгек кеңири жайылган жерде жашагандар үчүн жазылган жогорудагы кеңештерди колдонгула. Безгек кеңири жайылган жерде жашасаңар, анын төмөнкү белгилерине көз жумуп койбогула. Эт ысуу, тердөө, чыйрыгып, калтырап титирөө, баш оору, булчуңдардын оорушу, алсыроо, жүрөк айлануу, кусуу, ич өтүү. Безгекти дарылабай коюу аз кандуулукка алып келет жана өмүргө коркунуч туудурат. Күчөп кете элегинде өзгөчө балдар жана кош бойлуулар дароо дарыланышы керек. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз безгек оорусу жөнүндө маектешип жаткан кербезбиз. Эгерде суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Анда маегибизге кайрылып келсек, эгерде мына ушул бейтаптар сиздерге кайрылып келсе, дарылоо жолдору, аларды текшерип аныктоо жолдорун айтып берсеңиз, кандай көрүп туруп эле айтасыздарбы, же болбосо кайсы бир анализдерди тапшырыш керекпи? Биз сиз айтып өткөн жогорудагы белгилер пайда болушу менен биз ар түрдүү ооруларга шектеп баштайбыз. Ошол шектелип жаткан пациентти биз тезинен бир канча ооруларга текшерип баштайбыз. Бул үчүн бизде атайын лаборатордук шартта жүргүзүүчү анализдер бар. Орус тилинде баягы толстый капля крови деп коет да, малярияны плазмодин биз микроскоптон көрүп, таанып аркылуу койсо да болот буну. Андан сырткары азыр андан башка дагы методикалар аябай өнүгүп кеткен. Иммуноферментный анализ деген бар, ПЦР деген бар. Мына ушул анализдердин жардамы менен малярия илдетин биз так аныктап коебуз. Эч кандай талаш тартыш болбойт. Себеби дегенде бүт далилдер бизде жетиштүү болот. Андан кийин биз оорунун клиникасына, симптомдоруна карайбыз. Баарын комплекстүү жыйнап туруп, ооруга так диагноз коюп дарылайбыз. Дарылоо өтө кыйын болбойт. Пациенттен бир аз сабыр талап кылынат. Мындай пациенттерде биз эжеке айтып өткөн 15-20 чакты дарылардын бизде атайын комплекс бар. Аларды өз убагында берип турабыз. Катуу көзөмөлдөйбүз мындай ооруну. Катуу көзөмөлдөп өз убагында берип, дарылоо аягына бүткүчөктө биз бир канча изилдөөлөрдү жүргүзөбүз да. Ошонун негизинде малярия канда калбаган соң, анан гана биз пациентке уруксат беребиз. Ошондо максималдуу канча күнгө чейин дарыланып калат? Максималдуу мынча күн деген так күн же цифра жок. Себеби бул пациенттин абалына жараша болот. Бизде медицинада ооруну эмес, оорулууну дарыла деген макал бар да. Ошон үчүн биз оорулуунун ар тараптуу карап чыгып, кошумча ооруларын да дарылап анан чыгарабыз. Кандайдыр бир кабылдоолорго алып келип калышы мүмкүнбү оорууда, эгерде өтүшүп кеткен учурда келсе? Өтүшүп кеткен учурларда эң жаман кабылдоосу бул кома, малярийный комага алып барат. Буга көбүнчө тропикалык менен авалия деген түр алып барат да. Комага түшүрөт пациенттер, комадан чыкпай калыш мүмкүнчүлүгү дагы бар. Бирок андай ошондой болгон окуялар бизде болгон эмес. Бул көбүнчө ошол эжеке айтып өткөн, өзүңүздөр да айтып өткөн түштүк Сахарада, Таиландда, Кытайда жана башка тропикалык Индия, Пакистан сыяктуу өлкөлөрдө кездешкендиктен ошондой түрү болот, комага алып барат. Экинчи түрү аз кандуулук, кокустан эле анемияга алып барат. Себеби дегенде
бул баягы биздин денебиздеги канга кызыл түстү берип турган эритроцит деп коет да, ушул клеткаларды менен тамактангандыктан малярия плазмодиясы, безгектин плазмодии ушул баягы эритроциттердин фазасында ошол кан клеткаларынын өлүп жок болушуна алып келет дагы, курч өткөн анемияга алып барат. Андан соң боор чоңоюп кетет, бизде буну гепатомегалия дейт. Андан кийин көк боор чоңоюп кетет, буну бизде спленомегалия дейт. Андан сырткары дагы сөөк моон системасына дагы зыяны тиет бул паразиттердин. Ошондой эле жаш балдарда өлүмгө алып калган учурлары дагы кездешиши мүмкүн, ушул тропикалык мамлекеттерде тезирээк алып барышы мүмкүн өлүмгө. Ошондо канча түрү бар? Негизинен 4 түрү бар. Биринчиси 2 күндүк безгек, экинчиси 3 күндүк безгек, үчүнчүсү авалия деген түрү, төртүнчүсү тропикалык. Ушулардын ичинен эң кооптуусу бул авалия менен тропикалык түрү болуп эсептелет. 2 күндүк, 3 күндүк деп эмне үчүн андай? 2 күндүк дегенин себеби атынан эле айтып турат. 2 күн пациент жакшы жүрөт да, 3-күнү күнү сас калтыратмас, баягындай калтыраткан баягы 3 фаза башталат. Анан ал 1 күн эле болот. Ал фаза болгону 24 саат аяктайт, 18-24 сааттын ичинде. Анан кийин дагы 2 күн жакшы жүрөт, өзүнүн жумушка жөндөмдүүлүгүн сактайт, кадимкидей жумушка барат, ошо өзүнүн шаалы талаларында, күрүч талаларында жумушун кылып жүрө берет, дагы ошол чиркейлер чагат. Анан 3-күнү күнү дагы ошол мен айткан калтыраткан фаза атайын ошол башталат. 4 күндүктө болсо 3 күн жакшы көрүп, 4-күнчү сутка дегенде башталат. То есть 72 сааттан кийин башталат белгилери. Жакшы, анан мурда да дарылап келгенсиздер да, бүгүнкү күндө ушул дарылоо ыкмасынын өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат? Эффективдүүлүгү? Дарылоо ыкмаларына бир канча толуктоолор киргизилген. Бул боюнча биздин саламаттык сактоо министринин буйругу дагы бар. Ошо буйруктун негизинде биздин бөлүмдө керектүү дары-дармектер менен жабдылган, өтө чоң өзгөрүүлөр кирбесе дагы аны изилдөө ыкмаларына, диагноз коюуга жана дарылоого бир аз өзгөчөлүктөр киргизген. Биз ар бир пациентти ошол бизде жазылган протокол бар, ал илимий эчак эле далилденген. Мына ошол далилдөө медицина жана протоколду колдонуу менен протоколдун чегинен чыкпай биз ошолорду дарылайбыз пациенттерди. Жакшы, эже айтсаңыз, негизинен мына ушул безгекке эгерде кайсы бир жаран бир бейтап деле катталгандан кийин сиздер изилдөө жүргүзөсүздөр да, кайсыл жактан келди, эмне болду депчи. Бул аралыкта эле башка бирөөлөргө да жугуп калышы ыктымал десек болот да. Бул боюнча биз алдын алуу жана болтурбоо максатында тез аранын ичинде изоляция кылышыбыз керек. Эгерде оорулуу чыгып калган мезгилде ошол ооруканага жаткырылат. Ал жерден бул оорукананын өзүнүн дарыгерлеринин көзөмөлүндө ошол тордолгон, ошол атайын палаталар бар буларда. Көзөмөлгө алынып дарыланат. Жана ошол оорулуу менен чогуу жашаган, контактта болгон адамдардын баарын текшерүүдөн өткөрөбүз, маляриягачы. Андан сырткары буйруктун негизинде бизде 3 күнүн ичинде температура болгон бейтаптарды дагы сөзсүз түрдө малярияга текшерилет. Аз кандуулар, бойкат аялдардын аз кандуу боюнча дагы бүгүнкү күндө ошол безгек оорусуна текшерилип турат. Жакшы, анан мындай суроо пайда болот да, ушул оорунун пайда кылуучу чиркейлерди жок кылып салсак, бул оорудан кутулабыз, анан кооптонбой жашайбыз деген дагы суроолор пайда болот да. Аларды жок кылуу мүмкүнчүлүгү бар деги бизде? Жок кылуу, такыр түү менен жок кылуу мүмкүнчүлүгү биз толук айта албайбыз. Себеби кышкысын алар түнөккө кирип кетишет. Баягы алар боюнча бирок күрөш иштерин жыл сайын жүргүзөбүз. Атайын бул чиркейлерди азайтууда бизде балык багуучу, камбузия балыгын багуучу биздин өстүрүүчү жай бар. Жапалак аймагында. Ал жерден жыл сайын ошол чиркейлер учуп чыгып, ошол күн жылый баштаган мезгилде чиркейлердин баягы жумурткаларын таштай баштайт, майда көлчөктөргө, көлмөлөргө. Ошол мезгилде баягы камбузия балыктарын алып келип бүт баардык көлмөлөргө салабыз. Жайаккан көлмөлөргө, каналдарга, ошол кайсыл жерде ошол чиркейлер байырлаган жерлерге. Бул камбузия балыктары ошол именно ошол чиркейлердин жумурткаларын
жеп ошол менен тамактанышат. Дагы Азайтуу бир максатында. маалымат айтып өтсөм, бул эже баягы бир канча проектлерди, жумуштарды алып баратабыз деди го. Мына ошол проектлерде мен да бир аз тааныштык жерим бар. Ошол проектлердин негизинде мүмкүн болушунча калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына шаалы эгилген талаалар да күрүч талаалары туурабы, ал кичинекей бассейнчиктерге эгилет го, атайын шаалы пал деп коет мына түштүк элинде. Мына ошол палдарды 2 километрден 5 километрге чейин калктуу пункттардан алыс жайгаштыруу, же болбосо аларды жоюп салып туруп, ордуна башка кирешелүү тармактарды, кирешелүү даана өсүмдүктөрүн эгүү боюнча атайын өкмөттүк эмес организациялар дагы бар. Мына ушулар дагы колдоо көрсөтүп келет менин билишиме караганда. Экинчиси мына ушул санэпид борбордун кызматкерлеринин жардамында атайын ушул кезип элди кезип уюштуруулар жүргүзүлүп, ошол жерде да айтылат да, био тосмо деген бар, же болбосо зоо тосмо деп коет да. Мына ошол чиркейдин урганчылары уй жандыктарын да чагат экен да. Ошол максатта үйдүн айланасында адамды чакпас үчүн уй жандыктарын кармаса дагы кандайдыр бир деңгээлде ошол жакта кармалып калат. Бирок бул 100%, 100% бизди кепилдикке алып барбайт. Бирок ошентсе да азайтат да кандайдыр деңгээлде. Жакшы, мындан бир топ жыл мурда ошол чиркейлердин ушундай оорулардын алдын алуу үчүн атайын пашаканалар дагы таратылган эле да. Бүгүнкү күндө бул нерсе жокко эс болуп калды. Ошол бизге кыскача айтсаңыз. Пашаканалар бизге таркатылган. 2002-жылы бизде эпидемия болгон. Ошол мезгилде 2000ден ашык жаран ооруган да биздин шаарда. Андыктан ошол биздин өкмөттүн, ошол министерство тарабынан бир программалар иштелип чыгып, проекттер. Анын негизинде акысыз пашаканаларды таркатканбыз, баардык ошол торчолордо. Андан сырткары акысыз дарылап бергенбиз, коро жайларын, үйлөрүн. Проект негизинде азыркы күндө проектибиз жабылган. Бүгүнкү күндө ар бир жаран өздөрүнүн ден соолугу үчүн өздөрү жасашка милдеттүү дейм да. Жакшы, саламатсыздар. Бул темадан сырткары эле суроо экен. 2,5 жаштагы кызым бат-баттан ооруйт дейт, тамагы ооруйт дейт, температура чыгат дейт. Антибиотик ичкенде бир аз жакшы болуп калат, кайра эле кайтылып атат дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроого кыскача жооп берсеңиз. Биздин тамагынан мазок алыш керек, атайын микробторду сээп өстүрүп көрүш керек. Тамагынан кайсы микроб чыгат жана кайсы антибиотикке жакшы өлөт, аны тактап туруп, жана башка кошумча ооруларын тактайбыз. Анемиясы барбы, витамин жетишпейби, иммунитети түшүп кеткенби, баарын тактап туруп анан дарылоо жүргүзөбүз. Жакшы, жогоруда айткан дары-дармектерди дейт, биз кайсыл жактан алабыз дейт. Мисалы, чет өлкөгө баратканда дейт, дары-дармектерди кайсыл жактан алабыз? Кайталап койсоңуз болот. Дары-дармектерди алуу үчүн бизге биринчи кайрылышат. Биз аларга кеңештерибизди беребиз. Атайын памяткаларыбыз бар, эскертмелер бар, баракчаларыбыз бар. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ал жактан ошол безгек оорусун өзүнө жуктурбоо үчүн көптөгөн маалыматтарды беребиз да. Андан кийин биз жолдомо беребиз Ош областтар аралык бириккен аралык ооруканасына. Жугуштуу бөлүмүнө барса, ал жерден атайын дарыгер бар, бөлүм башчы, ошол жерден алса болот. Өздөрү айтып, назначить этип беришет. Жакшы, бизге келген көптөгөн суроолорго сөзсүз түрдө эфирден сырткары дарыгерлер жооп берет. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Миргүл Жусупова, Ош шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун паразитология бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле кийинки коногубуз Жомарт Сатыбалдиев, Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.